Биз эми уже үйгө барышыбыз деле кооптуу болуп калды. Мындай коркобуз азыр. Мен мисалы үчүн барып бул жок болуп калса же башка болсо үйүбүзгө кирүүдөн деле коркуп калдык да. Созак районунун Кызыл Тоо айылдык кеңешинин депутаты Сыргак Замирбек уулунун жубайы ушул аймактын башчысы Мирлан Калмаматов үйүнө бычак менен бастырып келгенин айтып, райондук милицияга арыз жазды. Окуя Талабулак айылында 30 март күнү кечки саат 10 чамасында орун алган. Кош бойлуу келин аймак башчысынын мындай агрессивдүү аракетинен кийин ден соолугу начарлаганын айтууда. Үйдө отурган жеримен эле бастырып эле кирди. Соем азыр канасыраак тап бергиле мага канасыраак азыр соем өлтүрөм деди. Ошол эле сөздү айтты дагы. Эки үйгө тең кирди, буту менен эле. Кирип кайра чыгып кетти. Мага эч кандай сөз сүйлөгөн жок, бирок кирип чыгып кетип калды. Жанында бир тууган агасынын баласы бар болчу. Кайним ошол жерде турушу менен эле сара кылып берди, коркуп кеткенденчи. Эми туруп эле случайно бычак менен келип калса коркуу болот сезим. Мен кыйналып ошол күнү больницага түштүм. Кош бойлумун. 27 неделя. Сыргак Замирбек уулу болсо Мирлан Калмаматовдун үй бүлөсү менен пикир келишпестиктин орун алышына алдыда өтүүчү жергиликтүү кеңешке шайлоонун тиешеси бар экенин айтып жатат. Анткени айылдык кеңештин шайлоосунан кийин Мирлан Калмаматов менен Сыргак Замирбек уулу айыл аймак башчылыкка ат салышат. Айыл өкмөтүнүн атасы Калмаматов Манал деген киши жолдо турсам мен алдыма келди дагы. Мени ушу жылмалактап кирди. Сен деди мени өлтүрөм деп жүрөт экенсиң депчи. Анан кийин мен айттым, аба сиз чоң эле аксакалсыз. Андай нерсе болушу мүмкүн эмес. Мындай нерсеге барбаң, шайлоо бүтсүн десем, берек жылмалады. Анан элдер ажыратты, мен кетип калдым. Мен быйыл айыл өкмөттүк коомдо өзүмө команда ырастап, даярданып, күнү түнү ошондон бошой албай атам да, ачыгы. Булар жөндөн-жөн баягы сөйгөнүп атышат. Тийиштик берип атат булар. Эми Кызыл Тоо айыл аймагынын башчысы Мирлан Калмаматов депутаттын үйүнө барганын ырастап, бирок бычак менен үйүнө кирип барганын четке кагууда. Жолдон эле машинадан түшкөн жокмун. Машина айнекти ачып, бир-эки бала турган экен, сурадым, багысым жок деди. Анан эми ошо боюнча үйгө бардым кайра. Эми үстүдө Кудо бар да. Бул баланы жалган сүйлөгөнүн адистигин бардыгы эле жакшы эле билет. Бул келинчеги, жаш эле келинчек экен. Мен кантип ошол жерге бычак көтөрүп, ошол жерге бирөөнүн үйүнө кантип кирем өкмөт? Мен законду өзүм жакшы билем. Мен бычак көтөрүп өзүм жалгыз жерге барып ошону издеп барчу элем. Мен жөнү чоо жайын эме кылдырайын деп билейин. Аксакалдарга кандай асылдым, эмне болду, жоо жайын билейин деп баргам. Сыргак Замирбек уулу укук коргоо органдарын бул окуяга кайдыгер карабай мыйзам чегинде териштирүүгө чакырды. Ал үй бүлөсү үчүн кооптонуп жатканын да белгиледи. Мирлан Калмаматов болсо эч кандай коркутуу орун албасын айтып жатат. Эми мыйзам чегинде чечилбесе, анан дагы дальше сүйлөшөбүз калган Кудай кааласа. Өздөрүнө жараша эле кылабыз да. Башка вариант жок болсо, эгерде чындык жок болсо, мынтип жашаштын да кереги жок да. Эгерде мен катын бала чакка менен ушинтип жатсам, дагы дальше ушинтип бирип келе берсе, бул мурдагыдай кул элечилик доор же болбосо мындай таш доор эмес да азыр. Эч кандай нападение наркын эрке болбойт. Үстүдө Кудо бар. Бул баланын эми артисттик жагы көп да. Он сөзүнөн менин үкам өзү тууганым жакшы билем. Эми жамандаганда эмес, бирок үстүдө Кудо бар. Он сөзүнөн бир сөзү мындай чынга айланат. Айылдын баары жакшы билет. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурдинбек Жентаев эки тарап тең бири-бирине карата 3 арыз жазганын билдирди. Алардын бири жазык кодексинин эң баштык беренеси менен катталса, дагы экөө жоруктар кодексинин майда эң баштык беренеси менен каттоого алынган. Калыбек Учкунбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.